Қазақстандын маданият жана спорт министри Арстанбек Мухамбеди уулунун Кыргызстандык мигранттар тууралуу айткан сөздөрү социалдык тармактарда дегеле коомчулукта кызуу талкууларды жаратты. Элибиздин намысын ойготкондой болду. Кыскасын айтканда, кыргыз элибиз бир жолу силкинип алдык десек болот. Тышкы иштер министрлиги дагы казак министринин сөзүнө нараазычылык нотасын жөнөттү. Ал ортодо казак коомчулугу дагы кыргыз элинен кечирим сураганга үлгүрдү. Албетте бул бир жагы. Ал эми экинчи жагынан өлкөдөгү жумушсуздук күчөп, чет жактан бакыт издеп кеткендердин саны бүгүнкү күндөгү дагы азайбай, бул маселе аябай курч туруп атканын дагы айтып чыккандар болушууда. НТС каналынын түз эфиринде Ар тарап программасы, аны мен Мирбек Айтикеев алып баруудамын. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү теманы ар тараптан талкуулоо үчүн тиешелүү адистерди чакырганбыз. Эмесе четинен таныштырып өтсөм, өкмөткө караштуу мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Бакытбек Адылов, ошондой эле Жогорку кеңештин 3-чү жана 4-чү чакырылышындагы төрагасынын орун басары Кубанычбек Исабеков, коомдук ишмер белгилүү Жипар Жекшеев, жана ошондой эле чет жактагы мигранттар менен көбүрөөк иш алып барган Кыргызстандагы жападан жалгыз уюмдун бири десем де болот. Бул Замандаш ассоциациясынын аткаруучу директору Майрамбек Жапановдор. Саламатсыздарбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр ошол казак министринин айткан сөздөрү ага карата кыргыз жана казак коомчулугундагы реакцияны көрүп алсак, андан кийин талкууну баштайбыз. Айтматов 40-50 жылдар эле азыркыдай туура эмес кадам жасабашы керектигин айткысы келиптир. Бирок тилекке каршы биз көрүп турабыз, анын өлкөсү эли кайда бара жатканын. Бүгүнкү күндө Казакстандын өзүнүн көптөгөн көйгөйлөрү артка тартып турган жактар толуп атат айта берсек. А бирок бүгүн бир элге сын тагып кереги жок. Жашырганда эмне? Москвага же башка шаарларга барганда коомдук ажатканаларды биздин кошуналардын жаш эле кыздары тазалап жүргөнүн көрүп кейисиң. Ар бир айтканы күлкү менен коштолгон министр кечээ кыргыз элинин дагы, өкмөтүнүн дагы кыжырына тие турган пикирин билдирди. Кыргыз боордоштордун алдында министрдин мындай кеби үчүн кечирим сурайбыз. Маданияты жок министрлер да болот экен. Ыпыр-сыпырдан жерди тасалап аткан кишиден улуу киши жок. Бул бардык жерде ушундай. Бул эмнени айтып атканын түшүнбөйм. Бул аябай тайкы киши экен. Айтматов деген таптакыр башкан жазган. Айтматов так ушундай жан дүйнөнүн сокурдугун жазган. Жакында мунай жана металл дагы түгөнөт. Биз анан кыргыздарга барып корошуп турабыз. Мени министрдин айтканы катуу таң калтырды. Учурунда балам менен жумушсуз калганда мен да даараткана тазалап акча тапкам. Анын эмнеси бар экен? Телекөрүүчүлөр, Кыргызстандагы жана Казакстандагы социалдык тармактардын колдонуучулары, коомчулуктун өкүлдөрүнүн тиешелүү билдирүүлөрүн сиздерге көрсөтүүгө аракет жасадык. Албетте, сиздер дагы бүгүнкү талкуу боюнча өзүңүздөрдүн телефон чалуу менен оюңуздарды, суроолоруңуздарды бизге берсеңиздер болот. Андан тышкары WhatsApp номерибиз дагы бар. Ал жакка дагы өзүңүздөрдүн пикириңиздерди калтырыңыздар. Эмесе суроону сизден баштасак, Бакыт мырза, мына ушул мигранттар маселесин тейлеген мекеменин өкүлү катары ушул министрдин айткан сөзү сизге кандай таасир берди? Албетте, эл өзүндө элек жок дейт. Жаман улут болбойт, албетте арасында жаман адамдар чыгып калышы мүмкүн. Анан казак, кыргыз бир тууган, куда сөөк болуп келаткан, абалтан сакталып келаткан ушундай элдин мамилесине доо кетирген сөз болуп калды. Албетте мен дагы жеке кыргыз адам катары дагы мамлекет кызматкер эмес. Бул нерсени оор кабыл алдым. Ошол эле миграцияны тейлеп отурган ошол мекеменин жетекчиси катары мындай ойлонту сизди? Албетте ойлонтот. Эгерде жаран катары өзүң тутунган улутуңа карата айтылган сөз жаран катары албетте ойлонтуп, жанагы бир топ жүрөктү катуураак соктуртуп, намысты ойготуп, мына ушундай нерсеге алып келе алды. Жипар агай, мына сиз кандай кабыл алдыңыз? Мен ушундай кабыл алдым. Анын баарын текстин окуп чыктым, анын айткан сөздөрүн.
бул такыр маданиятсыз гана эмес, билимсиз адам экени көрүнүп турат да. Себеби кичинекей эле тарыхты билсе, мына казак элинин дарегине кыргыз элинен эч качан жөнөкөй карапайым адамдагы чиновниктердин дагы оозунан бир жаман сөз чыккан эмес эч качан. Ал эми убагында баарыбыз тең билебиз тарыхты. Казактар ушундай ачкачылыктан жөн эле кырылып, ушунчалык бир кыйналып турганда, ушундай массалык түрдө мигранттар Кыргызстанга келгенде кыргыздар өзүнүн бооруна кысып, өзлөрүн ушундай кадимкидей баягы тозуп алып, өзү жеген нанын дагы тең бөлүшүп, мына көп казактар ошо Кыргызстанда өзүн мекендеп калышты. Ошондон кийинчи алардын адресине ушинтип калгансыңар. Анан казак чоң энелер дагы бизде көп дегендей дагы акындардын ырларында бар эмеспи? Ооба. Бул жакка келип турмуш көп калганда. Тарыхый баарыбыз тең жакшы билебиз да. Эми ошондой кыйынчылык учурунда ушундай өмүрүн сактап калган мына боордош элибиз деп бооруна кысып кыргыз эли кең пейилдүүлүгүн көргөзүп ушунчалык сонун иштерди жашагандан кийин ошо кыргыздын азыр миграция деген дүйнө жүзүндө бул аябагандай чоң өзүнчө актуалдуу маселе да. Азыр мына көрүп атабыз, Европада эмне болуп атат. Бул деген баардык мамлекеттердин тынчын алып аткан, бүгүн уйкусун бүт бузуп аткан ошо миграция маселеси болуп турат да. Бул жерде эч кандай сенсация жок. Ар кандай жумуштарга барат. Жумуш таппай жүргөндөр канча азыр. Жалгыз эле кыргыздар эмес, башка мамлекеттердин деле өкүлдөрү. Анан кийин эми ар кайсы жерде ошол иштеп атат, баланча жерде иштейт экен кыргыздар тигиби деп баягы мындайча айтканда шилекейин чачыратып, үстүртөн туруп алып кесир сүйлөп атканы. Бул мына мен айтып атам, бул маданият министри казак элине эч кандай шек келтирүүнүн эч кандай кажети жок. Элде эч кандай күнөө жок. Тескерисинче элдин агам болгон ушундай жанагы реакциясы дагы мени абдан ынандырды. Эл баягыдай эле боордош өзүбүздүн эле мындай бир тууган элибиз экени көрүнүп турат да. Алар дагы өзүнүн баягы ушундай өзүлөрү маскара болгондой акыбалда калып атат да. Уят болуп атат чындыгында. Эми бул жерде эгерде башка адам жок, татыктуу адам болбойбу, билими жетиштүү адам болбойбу, ушул министр, маданият министрлигине ошондой бир мындайча айтканда бир дөпрөстү коюп койгон болсо, ал эми казак бийлигинин чоң бир маселеси болуш керек бул. Менин оюмча, биз ошо туура айтышыбыз керек да, туура дарегине ошол адамдын конкреттүү түрдө ошо жанагы чиновниктин гана аябай мындай маданиятсыз, өтө ыплас деңгээлине гана биз баа беришибиз керек деп ойлойм да. Кубанычбек мырза, сиз мына депутат кезиңизде бер жагы Казакстандан ары жагы Италия тиги АКШга чейин мигранттардын маселесин жеринде таанышып, бул жакта көтөрүп жүргөн адамсыз. Деги эле ошол министрдин мына басынтып айта тургандай маселе барбы? Көрдүңүзбү ошо жеринде? Ачыгын айтканда кыргыз казак өтө жакын элбиз, өтө жакын тууганбыз. Тарыхыбыз, дилибиз, маданиятыбыз боюнча дагы дүйнө жүзүндөчү. Анан бир карым майды бир кумалак бузат деген кыргызда макал бар эмеспи? Бул Казакстандын маданият министри өзүнүн маданиятсыздыгын көргөздү, өзүнүн деңгээлин төмөндүгүн көргөздү деп эсептесек болот. Биз деле ошо жогорку кеңеште иштеп турганда эл аралык парламенттик карым катнаш болуп атканда да биз бири-бирибизди колдочубуз. Дайыма. Мисалы түрк тилинде парламенттик ассамблея түзүлүп атканда ошол жактын делегациясы чөтөкчүсү менен мен экөөбүз кеңешип алып көп нерселерди чечип кеткенбиз. Кай жерде мисалы штабы болот, каражат жагында болот, штат жагы. Бул жерде бул министр бүт элге шек келтире турган акысы жок. Мен ойлоп турам, президент Назарбаев дагы өзүнүн чечимин кабыл алат го депчи. Жеке эле тышкы иштер министри нота билгизбестен өкмөт башчы дагы бул жерден коомчулук дагы пикирин айтыш керек. Биринчиден, экинчиден бүгүнкү күндө миграция маселеси мына Евразияска киргенден бери жеңилдеди деп айтып атабыз. Бир топ маселе чындыгында жеңилдеди. Бирок миграция саясатын алып бара турган өзүнчө министрлик жоюлуп кетти Кыргызстанда. Бул өтө терс көрүнүштөрдүн бири. Миграция кызматы эле калды өкмөттүн алдында. Өкмөттүн мүчөсү дагы эмес. Убагында биз мамлекеттик комитет түздүрдүк элек, законду да кабыл алганбыз, бюджети да жакшы болчу. Республиканын 9 өкүлчүлүгү бар эле Россияда, Казакстанда да 2 өкүлчүлүгү бар болчу. Андан сырткары диаспоралар менен да жакшы иштечү элек, жогорку кеңеш дагы, өкмөт дагы. Бул маселе калып калгандай көрүнүп турат. Анын үстүнө мына ачыгын айтыш керек, биздин улуттук сомдун дагы курсун кармап турган бүгүнкү күндө мигранттар. Бул мамлекеттик кызмат алып келип аткан пайданы бир министрлик алып келген жери жок. Бирок кандай эмгек менен ошол табылып атат? Кандай кыйынчылык менен биздин жарандар ысыкта күйүп, суукта үшүп,
бир топ үй бүлөлөр ажырашып атат, жаштар ата энеси жок калып калып атат. Кээ бир айылдарда баткен жерлеринде көр казганга ушундай жигиттер жок болуп, бул мектеп окуучуларын алып барып аткандар бар. Миграция. Ошон үчүн миграция проблемасы бүгүнкү күндө күчөдү деп эсептесек болот. Башка кээ бир мамлекеттердин жетекчилери бир жака барганда дагы сөз биринчи проблеманы ушу миграцияны коюп атат. Анан бизден азыр 400 миңден ашык жарандар уже Россиянын жарандыгын алды. Ошол эле маалда армияда служить эткен проблемасы бар, пенсиялык проблемалар болуп атат. Бизден аскерден өтүп, альтернативдүү өтүп барган жарандыкты алса, ал жактан кайра аскерге чакырып атат. Кээ бир үй бүлөдөн күйөөсү Россиянын жараны, аялы Кыргызстандын жараны. Балдары кимдики болот келечекте. Кээ бири көчүп кетип, ата энеси калып атат. Бул жерде проблемалар көп. Анан ошондой убакта тиги көчө шыпырып атат, анан туалет тазалап атат деген ар бир улутта андай кызматта жүргөндөр бар. Албетте, эмгек менен каражат табуу уят болбосо керек. Иштеп жүрүшкөндөрүнчү. Анын үстүнө азыр тыңсына турган маал эмес, кризис дүйнөлүк болуп атат. Анын ичинде жеке эле Кыргызстанда эмес, Казакстанда да бар. Майрамбек мырза, мына замандаш чет жердеги мекендештер менен ассоциация атайын диаспораларды түзүп, алар менен иш алып барып келесиздер мына эгемендүүлүк алган жылдардан бери. Казак министр айткандайбы, абал кандай? Мен дагы мына Кыргыздын жараны катары жана Казакстандын маданият министрлигинин маданиятсыздыгын өтө мындай өкүнүү менен кабыл алып атабыз да. Анткени бул кишинин ошондой статуста туруп айтканы жеке эле Кыргыздын тарыхы эмес, казак Кыргыздын тарыхын сыйлабагандык. Мына биз деле өзүбүздүн көп ошо жумуш боюнча көп ошол эле Россия, Казакстанга жана башка чет өлкөлөргө көп чыгабыз. Ошондо барып, ошол эле жерде ошол эле биз мигрант болуп иштеп аткан биздин бордоштор, кыргыздар, казактар ынтымактуу иштеп атканын, бир мындай жакшы бирге иш алып барып аткандарына мындай күбөбүз да. Мына ошол эле азыркы учурда көп эле ынтымакташып, ошо Түменде, Красноярск жана башка шаарларда бирдиктүү бири-бирин колдоо иштерин көп кылышат диаспоралар. Өзгөчө мына жакын болот да. Анан ушундай тарыхы абдан мындай тыгыз калкка карата ушундай бир нерселерди айтуу бул өтө ыплассыздык деп эсептейбиз. Ал эми жана сиздин сурооңуз боюнча действительно баягы бардык эле өтө эле айткандай жана аянычтуу абалда эмес. Анткени мына Кубанычбек агай да айтып кетти, миграция бардык жерде камтыган өзгөчө актуалдуу маселе болуп келатат. Бир эле кыргызстандыктар эмес, ошол эле башка өлкөлөр үчүн дагы абдан мындай көйгөйлүү маселе болуп эсептелет да. Бул боюнча эми көптөгөн кичинекей убакытта аздык кылат, көйгөйлөр абдан көп. Ошонун үстүндө чечүүнүн үстүндө иштеш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде азыр кыскача жарыя бар, андан кийин талкуубуз уланат. Албетте, сиз дагы экранга чыккан телефон номерге чалып, өзүңүздүн ой пикириңизди, суроо сунушуңузду жөнөтсөңүз болот. Албетте, казак министринин айткан сөздөрүн сындадык, бир чети мындай териккендей да болдук, намысыбызга келдик дегендей. Бирок ошол эле учурда мына Кыргызстанда ушул миграция маселеси, жумушсуздук маселеси курчуп турганы мындай белгилүү да. Ошол абалды, бүгүнкү абалды жөнгө салуу боюнча өзүңүздөрдүн баягы укук милдеттериңизди колуңуздардын жетишинче кандай иштер жүрүп атат мындай? Сиздер колдон келген иштерди айтсаңыз. Рахмат. Мамлекеттик миграциялык кызматтын түзүлгөнүнө 6 айдын 100 болуп турат. Жаңы өкмөт парламент шайланып келгенден кийин түзүлгөнсүздөр, э? 6 айдын 100 болуп турат. 20 ноябрда жумушубузга кириштик. 48 адам менен борбордук аппаратыбызда жумушубузду аткара баштадык. Эң биринчилерден болуп, алгачкылардан болуп миграциялык кодексти ошол эл аралык миграциялык уюм менен бирдикте иштеп чыгып, эксперттердин корутундусун алып, азыр өкмөттүн кароосуна жөнөттүк. Бир топ карама-каршылыктарды бир 10%га жакын жаңыдан беренелерди киргизгенге жетиштик. Азыр мына өкмөттүн сайтында талкууда турат. 20 күндүн 100 болду, дагы бир 10 күн турат. Андан ары ошол өкмөттөгү процедуралардан кийин жогорку кеңешке карап. Сиздердин ошол 48 дедиңизби? 48 адам мындай бүгүнкүдөй өкмөттүн ошо деги эле миграция саясатын жүргүзгөнгө жетишип атабы ошо адистер? Эми бүгүн көрүп атасыздар, ачык айтайлы, бүгүнкү күндө бизде өкүлчүлүктөр райондордо, областтарда 156 адам жумуш аткарып келген калың журттун арасында.
Бүгін 48 ушул борбордук аппаратта калдык. Азыр учурда бул маселени жайылтуу, кайта курамыбызды кеңейтүү боюнча талкуу жүрүп жатат. Өкмөт Чет өлкөдө өкүлдөрүңүздөр барбы? Жок, чет өлкөдө өкүлдөр акыркысы 2014-жылы чакыртып алынган, жабылган. Демек бир дагы өкүл жок. Бүгүнкү күндө бир дагы өкүлчүлүк жок. Учурда өкүлчүлүк каралып, атайын токтомдор менен бекитилген, 9 адам бөлүнгөн. Азыр жанагы мыйзам долбоор боюнча мамлекеттик реестрге киргизип, анан процедуралар бар. Айлык маянасын ошонун негизинде чегерилиш керек. Ушул процедураларда каралып жатат. Буюрса бул нерсе ачылат. Себеби расмий түрдө бүгүнкү күндө бар өкүлчүлүк. Майрамбек мырза, ошол мигранттар маселесин чечүүдө өкмөткө, деги эле бүгүнкү бийликтерге кандай кеп кеңештерди берет элеңиздер? Мындай сиздерге жеринде иштешкенден кийин көп нерсе мындай көрүнүп турат да. Өтө биз колубуздан келишинче ошо мигранттар, мекендештер коомчулугу ошо мамлекет менен тыгыз кызматташып келебиз. Анткени барыңарга белгилүү, бизден Кыргызстан ичине караганда сыртта жүргөн биздин мекендештер өзүнүн патриоттук сезими өтө жогорку деңгээлде деп айтсак болот. Жана туура айтышты. Ошол биздин мигранттардын акча которлорунун эсебинен өлкөдөгү социалдык, экономикалык стабилдүүлүк сакталып келатат да. Анан биз колдон келишинче мына уюмдашып ошо 2003-жылы баштадык элек. Ошондон бери далай мына сунуштарды айттык. Биз жыл сайын жанагындай аянтчаларды уюштуруп, ушу Бишкекке, Көлгө чакырып, анан көйгөйлүү маселелерди талкуулап, анан ошолорду өкмөткө сунуштачыбыз да. Көбүнчөсү мына бир топ нерселер өттү, бирок дагы бир топ нерселер бар кабылган элек. Ошол эле жана айтып аткан миграциялык саясат боюнча программанын азырдыгы мына жоктугу. Ошол эле биз мына көп жанагындай жана да айтып кетишти, көптөгөн өлкөлөр мисалында алынган, өзүбүз ушул мигрант мекендештер коомчулугунун сунуштары менен иштеп чыктык элек. Биздин мекендештер колдоо жана консолидациялоо боюнча мамлекеттик программанын долбоорун. Бул боюнча дагы муну да кабыл алсак дагы жакшы болмок. Анан көптөгөн жанагындай өзгөрүүлөргө байланыштуу эл аралык ар кандай болот атпайбы, ар кайсы уюмга кирип атабыз. Кайра өзгөрүп атат кырдаалар. Ошого жараша бир топ жанагындай детальный бир механизмдер иштеп чыгуу. Бизде телефон чалуу бар экен, кабыл алып кой, анан талкууланат. Алло, угарман, көрөрман, сиз түз эфирдесиз? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Ушул жанагы министрдин заявлениясынан кийин Москвада балдарым иштейт. Анан балама кайрылдым, балам ушинтип атып, папа деп эч камсанабыз, ал туалет тазалайбы, башка тазалайбы, ал бергичи дейт, кимиси казак, кимиси кыргыз, кимиси өзбек, кимиси тажик экен дейт. Ошон үчүн папа бул сөз өтө туура эмес болуп калды дейт. Бери улут деген жок дейт, баардыгы мушкат дейт. Наоборот, кыргыздын атуулдарына өтө Россия менен кылган анчалык иште өтө мамиле күчтүү дейт. Анан ал өзүн казак деп туалет тазалап атса, ойлоо керек бул тиги кыргыз экен деп. Биз кыргыз средняда бар окшошпуз да. Бирок министрдин кылганын мен айта берем, бул вопроска биздин урматтуу президент Атамбаев Назарбаевга жөнөтүш керек менде. Бул эмне деген? Улутту бөлгөдүк ал кызмат кишине тартыктуу эмес ал жерде. Рахмат. Ооба. Мен айтып коеюнчу, бул аксакалдын сөзүнө кошулам. Биз дагы Америкага барып калганда, Азимбек Бекназаров, анан Болот Бегалиев деген үчөөбүздү бир мамлекеттик департамент чакырып барып калдык да. 2004-жылдын аягында да, күзүндө. Ошондо Сан-Франциско шаарында мен бир ушундай көрүнүштү үчөөбүз көрдүк да. Бир чоң мындай ушундай бир башкача бир маркадагы машина келип токтоп калды, баягы туристтер эс алып, баягы шаарды карап, жаратылышты карап турган жерден, океандын жээгинде да. Анан ошондо бир жаш бала, мен мага кыргыз деп ойлодум да. Баягы машинаны айдап келген, чуркап чыгып, арткы эшигин ачып, анан бир аябай баса албаган, сүйрүлгөн бир карыган бир кемпирди колунан жөлөп чыгарып, ар жакка алып барып, көргөзүп, отургузуп, эс алдырып, кайра алып кеткен да. Анан баягы кемпир унчукпай ойлонуп карап турганда бала бош турду да. Анан баланын жанына басып барып мен сурадым. Ай, сен кыргыз болуп жүрбө десем, мен казакмын деди. Казак мына карыган кемпирди багып жүрөт. Мен аны эч кандай бир андан бир жаман нерсе көргөн жокмун. Ал ошону багып, жан багып атат, үй бүлөсүн багып атат. Мен келип алып турбай, ушинтип казактын жапжаш жигиттери Америкада ушундай карыган кемпирлерди көтөрүп чыгарып, көтөрүп отургузуп багып жүрөт деп биз айткан жокпуз да, оюбузга да келген жок да. Ал биздин өзүбүзгө ошо таандык деп, ал баарыбыз бир элбиз деп, мен ошо тескерисинче кайра жүрөгүм сыздап, ошого ушундай ийгилик каалап, ушундай эметтик да мына. Андай көрүнүштөр ого эле көп. Кайсы мамлекетке барбасаң, мына мен Мароккого барганда дагы бир казак кыз, ушу мен калпак кийип жүрдүм эле, анан биз баягы эртең менен чыгып кетебиз да автобус мененчи. Кайра келсек деле баягы кыз турат.
эмнеге турат деп өзү кыргызга окшош да. Басып барып сурасам жаш эле кыз экен, ал да казак болуп чыкты да. Ушу бир келип кайра кете албай жүрөт да ушул жерде. Ушундай бир баягы шордо кыз экен да. Боордоштук сезимиңиз ойгонуп мындай. Анан эле мен ага жолдорду айтып бердим. Сен кимге кайрылышың керек деп баардык баягы мыйзамга ылайык депчи. Азыр мен сени алып кете албайм, мен Казакстанга мен алып кете албайм деп сизди көрүп дейт. Ушу кыргыз болуш керек, балким жардамы тийеби деп жалдырап ошол жерде басып жүрөт. Эми ушу ар бир көрүп калган бир кичинекей фактыны келип туруп, чоң бир улутка таандык кылып, улуттун баягы мындайча айтканда намысын тебелеп, ушу айткан сөздөр бул эмне деген акылсыздык деп мен дагы бир жолу айтам да. Андай көрүнүштөрдү көп эле көрүп жүрөбүз биз. Көп эле мамлекетте болуп жүрөбүз. Андай казактардын балдары, кыздары жанагындай ар кандай кызматтарды иштеп жүргөнүн биз деле көрдүк да. Анын эмнеси бар экен эми? Жана көрүүчү да суроо туура айтты. Мисалы, эгерде ошол эле жанакы кишинин айтканы боюнча бир анализдеп көрсөк, мисалы биздин мекендештер ар кандай жактарда иштейт да, сфераларда. Мисалы, тейлөө тармагында, курулуш тармагында, жана башка тармагында. Анан эгерде ошо биздин кыргызстандыктар жөнүндө айта турган болсок, мындай биз улут кылып айтпайлы, бирок бир топ мындай тейлөө тармагында иштегендер көбөйдү, мына жанагындай менеджерлер көбөйдү, ошо жогорку билимин пайдаланган адамдар көбөйдү. Бул баягы кара жумушчу күчүнөн мындай билимдүү, сапаттуу адистешкен мигранттарга өтө баштады дейсиз. Алып аткан жарандарыбыз өтө эле көп. Тепкич көтөрүлүп атат. Эгерде ала турган болсок, мына жалпы жолунан статистиканы карай турган болсок, ошол эле Россия боюнча биздин көптөгөн бизнесин өркүндөткөн адамдар көп. Ошол эле жанагындай маданий жагында, спорт жагында, жана башка жакта иштеп аткан биздин таланттуу биздин жаштарыбыз да көбөйдү да. Анан өзгөчө кубантарлык нерсе ошол жакшы престиждүү вуздарында окуп аткан биздин жаштар абдан көп. Эгерде мунун баарын ала турган болсок, жалпы бөлө турган болсок, биздин кыргызстандыктар жакшы эле жогорку орунда деп ишенимдүү түрдө сыймыктан менен айта алабыз. Кубанычбек айым, бирок ошол эле учурда чыйралып мындай аракет жасабасак, мындай сөздөрдү дагы далай угабыз деген дагы ошо социалдык тармактарда талкуулар жүрүп атпайбы? Ал сөз бүгүнкү аксакал да намыс көйлүк кылып айтып атат. Туура кыргыз эли намыскөй эл. Анан эми чындыгын айтканда көп мамлекеттер миграциядан өскөн. Швейцария деген да швейцарлардан өскөн. Ал кара жумуштан өскөн кишилер акыл эстүүлөрү да көп чыгат да. Мисалы кыргыздардан бүткүл дүйнөлүк банкта, же Нью-Йоркто, же болбосо Гарвард баарын бүткөндөр бар. Чет мамлекеттерде көп илимий институттарда азыр профессор, доктор налыктар бар. Андан сырткары эми бул бир акмак жигиттин айтканын бул теманы унутуп эле койсок болот. Жок, бирок чыйралыш керек да. Ошол нерсе барбы? Чара ага көрүш керек. Кыргызстанга муну киргизбей салыш керек. Биринчиден, эки мамлекет, эки элдин ортосуна бузукулук кылган, ажырымды алып келген кишилер бул жерде мамлекеттик кызматта иштебеш керек. Эки президент убагында жоопко тартып аларды эшек мингизип кой кайтартып коюш керек, бир тоого алып барып турупчу. Миграция боюнча айтсак, мисалы мында бир тууганыбыз мамлекеттик кызматтын төрагасы тилекке каршы мурдагы өзүнчө саясат алып барып аткан мамлекеттик комитетти, госкомитетти, министрликти бөлүп кетишкен. Бир топ кызматкерлерин социалдык министрге бөлүп кеткен. Казакстанда, Россиядагы өкүлчүлүктөрдү тышкы иштер министрлигине бөлүп салган. Анан азыр 48 киши миграциянын проблемасын чечет дегенде муну унутушубуз керек. Бул бир чети, экинчиден бизде мурун район, облустарда структуралар бар болчу, шаарлардачы. Бизде деген көп эл мектепти бүтүп алып эле кетип атышат. Жогорку окуу жай, орто окуу жайларын бүтүп алып эле кетип атышат көбүчү. Бирок өзүлөрүнүн укугун, милдетин билбей кетип атышат. Ошо барган жердин биз убагында кечиресиз, мына бир топ жогорку окуу жайына милдеттүү түрдө курстарды киргизгенбиз. Мисалы, Улуттук университетте мен да лекция окуйм. Миграционный право дегендичи. Эми үчүн жогорку окуу жайлардын, мисалы, акыркы курстарында биз андай курсту киргизбейбиз, бардык жактарда. Мектептердин бүтүрүүчүлөрүнө билбей эле кетип атышат. Мисалы, баланчадан укту, тиякчадан укту. Убагында эл аралык миграция уюму аркылуу жана паспортта безопасность дегенди чыгарганбыз. Темир жол менен кетип атканда билет менен кошо бекер берилчү. Мисалы, Россияга барып атса, аэропорттон барып атса, өзүнүн кай жерге кайрылса болот, элчилик кай жерде бар, консулдук кай жерде бар, диаспора кай жерде бар, энин кандай милдети өзүчө закондорду да билиш керек. Башка мамлекеттердин мыйзамдарын бузбаш керек да. Тилекке каршы биздин убагыбызда 937 эле киши Россиянын түрмөлөрүндө болсо, азыр 3,5 миң ашып кетти. Демек, бүгүнкү күндө миграция саясаты мындай чабал болуп атабы?
Же чабалып ойдогудай жүрбөй атат. атабы? Башчы жок кесе деп айтсак болот. Мисалы Филиппинди карап көрсөңүздөр, жетекчилери бир жака барганда бирден бир маселе миграцияны коюп атат. Ошо мигранттардын таап келгенин экспортко байланыштуу кылып атат. Мисалы поштаны албайт, алар машина алып келсе, мисалы акчаны киргизип атса налогун албайт. Мамлекеттик деңгээлде квота алып иштеп атат. Ошол эле маалда мен жана казак министрине да айткым келет да. Мисалы Италияда биз Кассерта жана Неаполда мен парламентинде болгон, министрлер менен да жолуккам. Ошол жерде жөнөкөй эл менен да губернатор да айтып атты. Кыргыздар дейт, эң законопослушный экен дейт. Мен башка улуттарга тийишким келбейт, бирок Украина башка улуттагылар сөгүнөт, сагынат, арагы ичет, ишак талкалайт дейт. Силердики жакшынакай экен дейт. Ошол жерде мисалы Франческо деген италиялык жаран бул жерге бир эки жолу келип кетти. Манасты Италия тилине которуп атат. Ошол жердеги биздин жарандарга бекер жардам берип атат. Өзү кыргызча окуп атат. Демек, мигранттардын дагы мындай Сөзсүз түрдө жардам эки болуп атат, элди достук алып келип аткан көп иштер. Кыргыздар мисалы башка мамлекеттерге караганда ошол эле Россия, Казакстанда укук жагынан, жанагы кылмышкерлик жагынан эң төмөн турат. Биздикилер аз түрмөдө. Бирок бул бизди тынчуктатпашы керек. 3,5 миң кыргыз жараны мисалы Россиянын түрмөдө жатканы. Биз убагында ошол Дубайда, Стамбулда башка түрмөлөрдүн баарын кыдырганбыз. Тилекке каршы адам сатуу көбөйүп баратат акыркы убактарда дагычы. Бул дагы аябай бир ушу миграциянын бир өтө проблемалар. азыр Майрамбек мырза сөз туруп атат, бирок ага чейин рекламалык тыныгуу бар экен, анан албетте талкуу. Айта турган сөзүңүз бар беле? Албетте, мына миграция боюнча көптөгөн саясатты жүргүзүү боюнча албетте биз Кыргызстанда жанагындай көп нерселер кылышыбыз керек да. Анткени мына негизи эле бул багытты тактап алсак да, кайсы жерге барабыз, туннелдин ар жагы кандай. Ошол боюнча көптөгөн иштерди кылбай эле биздики азыркы кезде мындай бир орунда токтоп тургандай болуп атат да. Анткени биз эле жанагындай көп нерселер бар. Ошол эле миграциянын, мекендештердин потенциалдарын Кыргызстандын өнүгүүсүнө кантип буруу жөнүндө. Филиппинди айтты, мына ошол эле Азербайжанды айталык, Турцияны айталык, ошол эле жана Индияны алалык. Көптөгөн өлкөлөр ошол мекендештердин күчү менен өзүнүн мамлекетин өнүктүрө алган. Азыр да өнүктүрүп келатат да. Биз деле ошондой айтып атабыз. Мына 2,5 миллиард деп атабыз, 2 миллиарддын тегерегиндеги акча которуулар, бул официалдуу түрдө да. Андан тышкары ошол көптөгөн биздин эле кыргызстандыктардын мүмкүнчүлүктөрүн, ошол жанагы инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн Кыргызстанга неге бурганга болбосун деген нерсени айтып атабыз да. То есть ушул багытта да көп иштесек болот. Албетте көйгөйлөр бар. Мамлекеттик кызматтар, мамлекеттик саясат жүргүзүүчү көйгөйлөр бар. Ошол эле биздин адамдардын ички жанагындай психологиялык акыбалын оңдогонго дагы көйгөйлөр бар. Адамдар кандай барыш керек, кантип өзүнүн сабаттуулугун жоюш керек деген көйгөйлөр бар. Эл аралык деңгээлде дагы иштелчү көптөгөн нерселер бар. Булардын баардыгын мен ойлойм, бир эле структура эмес, ошо өкмөттүн жалпы саясаты болуш керек да. Өкмөт биргеликте иштегенде гана бир тепкич болсо дагы алдыга кадам шилтей алабыз. Өкмөттүн башка структуралардын координация кыла турган кызмат керек. Өкмөттүн мүчөлүгү керек. Да, Бакыт мырзага мына суроодо азыр Майрамбек мырза чет-четін чыгарып кетти. Мына өзгөчө элетти 9 классты же 11 классты аяктап эле анан чет жака чыксак эле ура бир мөшөктөп акчаны бул жака жыйнап келеткенбиз жана башка деген бир жакшы тилек менен бакыт изеп чет жака чыгып атпайбы? Өзгөчө Казакстан менен Орусияга барып аткандар бул массалык түрдө. Анан ошол эле учурда бара турган жери, өлкөсү, ошол эле шаары, ал жердеги элдин менталитети, тили, дини жана башка да бир көпчүлүк нерселерди мындай билбейт. Аны менен тааныштыгы да жок. Барганда бир мындайча айтканда жунглиге чыгып калгандай эле болуп калгандагы учурлар болот экен да. Анан ушул жактан балким ошол эле билим берүү министрлиги жана башка менен биргеликте иштерди алып барыш керек. Жок дегенде бир орто бир 3 айлык же 9 айлык бир кесиптин ээси кылып, ошол эле жана бара турган жерлер менен жана тааныштыруу брошюраларын чыгарып дегендей. Мен бул суроого жооп берерден мурун жана жакшы суроо берип калдыңыз. Биз кандай кылып чыгара алабыз деп. Бир гана Казакстандын министри ушундай бизге доо кетирди деп чектелерден мурун Конституциянын негизги булагы жазылып турат, үрп-адат жана салттар деп. Эч качан кыргыз эл мына бүгүн биз кээ бир убакта мамлекетти күнөөлөйбүз, мамлекет эмне үчүн кылып бербейт, мамлекеттигин жасабайт деп. Бирок мындан оор 16-жылы, мындан оор ачарчылык убакта 41-жылдары
22 жылдан 29 жылға чейин жер суу реформасы ачкачылык жүргөн убакта дагы кыргыздын мырзалары аялды коломтонун көркү деп боз үйдүн сыртына аттатпай туруп багышкан. Балким кыргыз жигиттери кан төгүп, балким кыргыз жигиттери мырзалары согушка кабылып кыргызылып кетсе дагы аял затын мекенинен босогосунан аттатып чыгарткан эмес. Бул жерде дагы кыргыздын көп мырзалары ойлонуш керек. Кыздарды ушу чыгарат. Бирок ошол эле учурда 21-кылым глобалдашуу доору бул эми кыргыздарга эле эмес, бул дүйнө элине тиешелүү нерсе болуш керек. Ары бери каттоо, Туура. Миграциялык процесс дүйнө жүзүндө бүгүнкү күндө 200 миллион адам миграциялык ушул мигрант деген статусту алып жүрүшөт. Биз чыгара алганда мынакей жогоруда айттыбыз, мигранттардын акчасы көптөгөн социалдык экономикалык маселелерди чечип жатат деп. Туура экономикадан мурун социалдык маселелер. Биз бурушубуз керек. Келген ошончолук кыйналып, баласы жон териси менен балким өзүнүн бир кесе тамагынан акчасы маянасын аянып, ошо ата-энеме бир тууганыма деп жөнөткөн акчасын той топурга, ысырапкерчиликке жөнөтүп жибербестен, балким экономикалык багыттарга, чакан цехке, кичине бир ишмердүүлүккө жумшап, экономикалык багытка, социалдык тармактан экономикалык жакка ошо мамлекет ушул жактан багыттоо иштерин жасап атабы азыр? Мамлекет биринчиден мына эми көрүп атасыздар, салык саясат боюнча жакында бир топ реформалар жүргүзүү доорунда иштеп жатышат. Салыктарды азайтуу, жанагы ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча. Бирок мен айтат элем, мамлекеттен дагы негизги патриоттук сезим адамдарыбыздыкы. Мамлекетти көтөрөлү деген бул негизи биздин азыркы мигранттардын, жаштардын тилеги болуш керек. Японияны алып көрүңүздөр. Нагасаки менен Хиросимага түшкөндөн кийин жанагы ядролук бомбалары. Бүт жаштары чыгып, опытын алып келип, бүт барды Японияны көтөрүп чыгышты. Турция кандай мамлекет эле? Ким көтөрдү аны? Албетте ошол жаштары чыгып, мигрант болуп, татаал болуп, ал ажаткананы тазаладыбы, башканы тазаладыбы? Бирок тажрыйба үйрөнүш үчүн курмандык кылып өзүнүн ушул убактыларын келип, мамлекетин көтөргөнгө туура келди. Анан эми экинчи суроону улай кетейли. Буга чейин суроо бердим эле, ошого жооп берип койсоңуз. Сиздин берген сурооңузду улай кетейин. Бүгүн айттыбыз, мынакей түшүндүрүү иштерин жүргүзсөк кандай болот деп. Эми азыр бизде мынакей миграциялык кызмат бүгүнкү күндө 3 багыт менен өзгөчө иштеп жатабыз. Эми Россия бул абалтан эле келатат. Корея боюнча бизде информация кеңеш берүү жана маалымат борборубуз бар. Бул жерден Корея боюнча маданиятын үйрөтүү боюнча курстар окутулуп, Кореянын ушул адам ресурстары боюнча комитетинен адам келип бул жерде таанышуу иштерин жүргүзөт. Таанышуу болуп жатат. Бирок орун чектелүү, өз алдынча кетип бара жаткандар бар. Ал эми Россия боюнча мына жогоруда башын тиги учугун чыгарып кеттиңиз. Мынакей ошол эле эл аралык ошол миграциялык уюм менен биригип 100 000 деген буклеттерди 2015 жылда таркатылды. Азыр дагы мына Манас аэропортуна 1 ай болду. Тарката баштадык, терминалдардан берилип атат. Ошол эле ЛТРден, ошол эле КТРден, мамлекеттик каналдардан 10 күн көрсөтүлүп турду. Бирок тилекке каршы кээ бир учурда ушул эффектүүлүгү кандай болуп жатат деп барсак, бизге да аянычтуу. Кээде ошол брошюраны алып баратып таштап койгону, таштандыга таштап коет. терминалды карабай аткандыгы биздин күйгөнүбүз, анын укугун корголушуна биз кызыктарбыз. Бирок биз мындан кийин жыйынтык чыгарып атабыз. Мамлекеттен дагы ар бир жаран өзүнүн укуктук аң сезимин жогору коюп, өзүнө өзү күйбөсө, мамлекеттин камкорлугуга пайдасы. Балким башкача жол менен агартуу иштерин жүргүзөтүр. Балким мектепке азыр Кубанычбек Сатинович аябай агайыбыз туура маселе көтөрдү. Мамлекеттик тиги программаларды киргизип, мамлекетте бул окутсак деген бул дагы бир жакшы идеяны берди. Баягы улуулардан акыл урда дейт. Бул нерсени дагы мен дагы өзүмө кабыл алдым. Акыл насаат катары. Бул программаны азыр мен дароо эртең буюрса барып, ушул эл аралык уюмдар менен дагы сүйлөшүп, каржысы, бунун механизмдерин сүйлөшүп, баягы билим берүү министрлиги менен сунуштап көрөмүн. Бизде мына 2,5 мүнөт эле убакыт калды деп мага айтышып атат. Бериле турган дагы бир суроо да, буну бербесек болбойт. Мына өткөн жумада Стамбулда 95 жана уйгур тектүү адам Кыргызстандын паспорту менен жасалмады деп атат. Же чын эле берилгенби айтор кармалды. Ошондой эле буга чейин дагы ойлор айтылып келген. Ошол эле Өзбекстандын, Тажикстандын жарандары дагы Кыргызстанга келип, Кыргызстандын жарандыгы деген документти алып туруп, чет жакка чыгып атат. Анан алардын сабатсыздыгы кыргыз мигранттарынын бетине көө жаап атат деген дагы пикирлер бар эле да. Ошону бир бекемдеп кеткендей болду. Бул жагы боюнча бир кыскача айтып кетсеңиз. Бул жерде менин оюмча ошо мамлекеттик структуралар, ошо тиешелүү органдар ошолордун шалакылыгы да. Алар деген аябай жакшы көзөмөлгө алып атат.
муну эми иликтеп баарын тең ким күнөөкөр, аны кайдан даярдаган, ошонун баарын иликтеп аягына чыгармайынча азыр айтыш кыйын да. Бирок биз үчүн аябай биздин намысыбызга тийип аткан ошол көрүнүштөр да булар деген. Кубанычбек агай, мына сиз ошол паспорт маселесин, миграция маселесин жакшы билген адамсыз. Ошо депутат кезиңизде көп көтөргөнүңүздү билебиз. Кыскача, эки сөз менен. Ал Кытайдык уйгурлар эмне үчүн башка мамлекеттикин жасаган жок паспорт. Именно кыргыздыкын жасап атат. Себеби бизде коррупция бар бул система. Ошол эле коңшу өлкөлөрдөн да ушинтип кетип аткан деп айтышат да. Номерлери башка кишилерге берилип калыптыр дейт. Демек биздин база данныхка да киришкен, ушул жердеги бирөөлөр жардам кылышкан ошол кызматтанчы. Ошон үчүн бул жерде сөз тергөөчтөрү жүрүш керек дагы, жоопкерчиликке тартыш керек. Ошол эле маалда кыргыз элине, кыргыз мамлекетине доо келтирбегенге ар бир жаран аракет кылыш керек. Мен бүгүнкү сиздерден пайдаланып туруп мигранттарга мен таазим кылгым келет. Ушундай өзүн өзү багып, ата энесин багып, кыйналса кыстаса дагы бүт мамлекетке ушундай кылмышкерлик кылып бул жерде ууру зордуксон бул кылбай ошол жакта эмгек кылып бизге мамлекет. Байырбек мырза, мына ушул маселе бар да көйгөй. Ал эми жашыруун деле эмес, эң эле арзан, оңой жасаткан кыргыз паспорт экенин баарыбыз эле көрүп жүрөбүз. Бул боюнча өкмөттүк тиешелүү уюмдар бир өзүнүн иш аракетин күчөтөт деген ойдобуз. Ал эми бир нерсени айтайын дегем, ушул Кыргызстанда негизги байлык биздики жанакы адамдык ресурста. Адамдык ресурстарды кантип пайдалануу керек, ошонун үстүндө иштешибиз керек. Анан буюрса биз Кыргызстанды оңой жакшы жанагындай өнүгүүсүнө көп кадамдарды шилтейбиз деген ойдомун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына биз 45 мүнөт бою ушул НТС'тин түз эфиринде миграция маселесин талкуулаганга аракет жасадык. Албетте миграция маселеси бул убакытка сыйдыруу албетте аздык кылат. Бул жолу казак министринин бизге карата айткан сөзүнө намыстанып дагы бул аябай коомчулукта кызуу талкууну жаратып атат. Миграция маселеси кайрадан көңүлдүн борборуна чыгууда. Албетте кыз алып, келин алып кыз берген, бир суудан, бир арыктан суу ичкен, тоонун аркы өзүндө, берки өзүндө, же болбосо бир жайлоодо чогуу мына малын жайган ошол коңшу элибиздин атка минеринен ушундай сөздү угуп атабыз. Албетте, эгерде чыйралып мындан жыйынтык жасабасак, мындай сөздөрдү башка элдерден дагы далай угабыз деген дагы пикирлер бар. Бул дагы чындыкка жакыныраак дегендей уран менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Албетте, бул боюнча мамлекеттик дагы, жалпы эле жарандар дагы тиешелүү жыйынтык чыгарса деген үмүт менен программаны мен Мирбек Айтыкеев алып бардым. Ал эми тиешелүү коноктор болуп өздөрүнүн пикирлерин айтышты. Эмки жумада жолугушканча саламатта калыңыздар.